Кылмыш фактыларды жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгул программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түлөкиева. Бишкек шаарынын Кайгул милициясы апта башында короодо турган жеринен уурдалган унааны алыс кетирбей таап беришти. 1 саатка жетпеген убакыт ичинде издөөгө алынган унааны Свердлов райондук Кайгул милициясы тинтүү учурунда табышкан. Окуя болгон жерде биздин чыгармачыл топ дагы болуп келди. Жүзеки кызматтын Аламединде короодо турган унаалардын бирин белгисиздер айдап кетишти деген маалымат болжол менен түнкү саат 12 чамасында түшкөн. Бул маалыматты Борбор калабыздын Кайгул милициясы алып, ошол эле замат бардык экипаждар шаардын булуң бурчтарында орун алып, айрымдары унаа жоголгон аймакты тинтүүгө алышат. Получается, примерно в 12-15 сработал брелок сигнализации, завибрировал. Мы на 9-м этаже живем, с балкона выглянули и сразу увидели, как машина проезжает и сворачивает за угол дома. Вниз спустились, буквально 15 минут по округе прошлись, посмотрели, что к чему. Нигде машину никто еще не бросил, как поднялись и сразу позвонили в 102. Получается, дежурная звонок приняла, перенаправила в ГАИ, в дежурную группу. Минут через 5-10 позвонили уже с ГАИ, получается, подъехали довольно-таки быстро. Сняли показания, госномер передали, получается, по постам план перехват. Полчаса, час уже нашли. Ыкчам аракеттер менен 1 саатка жетпеген убакыт ичинде эле Свердлов райондук Кайгул милициясы унааны Салиева көчөсүнөн табышат. Бул чакыруу 14-күнү 5-ай 2017-жылы Аламедин 1 кичи микрорайонунан Мазда үлгүсүндөгү унаанын урдап качуу жөнүндө чакыруу түшкөн. Бул чакыруунун негизинде биздин патрульный милиция тарабынан управление Бишкек шаарынын боюнча план перехват киргизилди жана ошондой эле экипаждарды издөө үчүн бул кичине микрорайонуна жиберилген. Ошол иштөөнүн экипаждардын патрульный милициянын экипаждардын иштөөсү боюнча бул районду курчоого алып, негизги ушу чыга турган жолдор жабылып, издөө убагында ушул урдоо болгон автоунаа боюнча машинеси табылып, бирок кармалды машинеси табылды. Бул жерге ыкчам урдап кеткен кишилер жок бекен? Жок, урдап кеткен кишилер ошо биздин иштеп атканыбызды көрүп, жерди баягы курчалгандыгын көрүп, ошо изин суутуп, качып кетүүгө мүмкүн алышты да. Бирок баягы чакыруу түшкөндөн кийин эле кыска мөөнөттүн ичинде биз издөөгө алып, райондо курчаага алып, бул машинени табууга болгон күчүбүздү жумшап, бул машинени кармап таап, ээсине кайтарып, мынакей ыкчам топту чакырып, азыр кармап берип атабыз. Урдалган унааны кайгуулчулар алыстан көрүшкөн. Болжол маалыматтарга ылайык, шектүүлөр жолдо кайгуулчулар иштеп жатканын көрүп, жээкке токтотуп өздөрү издерин суутушкан. Болгону унаа ичиндеги магнитофондун julуп кетүүгө үлгүрүшкөн. Ордуна ыкчам топтун кызматкерлери чакыртылып, алардын адистери унааны текшерүүгө киришишти. Кол белгилерин аныктоо жүргүзүп, жана унаанын ээсин коштоосу менен ичиндеги буюм-тайымдар кандай абалда турганын эске алып, шектүүлөрдүн ээздерин издешти. Все на месте, да? Так. Домкрат. Нет, так разбросан был или... Да, все на месте. Так было, да? Нет, такого бардака не было, ковырялись. Ковырялись, думаешь? Да, она прикрыта все было. Вот это вот закрыто было? Да, закрыто было. Ну, вроде все на месте. Ордунан иликтөө иштерин аякташкан соң, унааны жана анын кожоюнун арыз алуу үчүн жакынкы милиция бөлүмүнө алып кетишти. Жана бул иш боюнча тергөө уланып шектүүлөрдү издөөгө алышмакчы. Кайгул милициясы өткөн апта жол тартибин бузгандар менен күрөшүүнү да колго алышкан. Түнкүсүн жүргүзүлгөн рейд учурунда бир катар айдоочуларга протоколдор толтурулуп, унаалар камакка алынды. Кененирээк биздин кийинки сюжетте.
Отырып қойыңыз. Отырбаймыз. Отырасыз жеке. Қызу екенсіз. Қой бергілеп отырмыз. Отырып қойыңыз. Отырып қойыңыз. Жашынақай айтып отырмын, отырып қойыңыз деп. Не қыласыз? Сабайсыз. Қандай дейсіз? Отырып қойыңыз, Жашынақай. Мен подружкам келді. Кайгылчылар иш алып барып жаткан учурда колго түшкөн айдоочу айым тартип сакчыларга баш ийгиси келген эмес. Каршылык көрсөтүп, унаасына да текшерүүгө барыш үчүн отургусу келген эмес. Аз мен ушактан колун кыртып көр. Аркаман бирөө келсинби бычок? Жок, бүт турсаңыз мына жерде келет деп атамыз. Музыкасын қанша өтетін өңіріңізде? Салсаңыз да мен жеке уят демен. Кое турсаңыз мен бирөөнү чалып алайынбы? Алышып отуруп бул айымды да унаага отурулушту. Андан соң унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткирип камап коюшту. Андан кийинки барчу жери ичип ичпегендин тастыктоо үчүн наркология болду. Бул жактан да айдоочу айым текшерүүдөн өткүсү келбей, унаадан чыкпай отуруп алды. Текшерүүгө чыгып берген ак халатчандардын айткандарында теңине албай, жолдошун күтүп отура берди. Причем здесь твой муж? Ты самостоятельный? Чоңыз. Күйеуіңіз істеле келді. Тезірек жүріңіз. Шығып қойыңыз дейм, чоңыз. Шығып қойыңыз. Мен сүйлөштүңөр го келет. Келет тап дейт басы. Мен сізге Жашынакай дағы айтып отам азыр. Шығып қойыңыз деп, чоңыз. Мен келсин деп отпайм. Чоңыз, шығып қойыңыз дейм. Пойдемте, вам надо подуть в трубочку, пойдемте. Проходите. Чоңыз. Выходите. Пожалуйста, ушун Выходите сюда. Не дергай. Сюда выходите. Айтып отпайм. Мен келсин, я выйду. Не, Мен он эти сейчас она капсаға ачып кетмек белем. Я сижу здесь. Келсин. Дайте. Вот муж, ага. Девочки, это, ребят. Кто муж? Я муж. Может быть, она зайдет туда к Я нам? не зайду. Надо подуть, чтобы в Не. трубочку подула. Надо, чтобы она в трубочку подула. Дунем, куда скажете, что Дунем? Дайте мне поговорить, да, со связью. Минуточку, можно? Братан, алдан светило қылбайлы қойшы. Жарық қылып қойды бақа. Жоқ, братан, светило қылбайлы Ну үйлелік. что тогда отказывается опьянение алкогольное? Пишите направление, ребят, Запах давайте. на расстоянии. Албетте муну мында аракеттерине карабастан алыстан келген жит менен жана өзүн алып жүрүүсүн көргөн наркологдор өз тыянагын чыгарып беришти. Бирок айдоочунун иши муну менен да бүтүп калган жок. Өздүк документтери жанында жок болгондуктан анысын такташ үчүн 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына алып бармай болушту. Бирок ордуна жетпей айдоочу айымга жардамга Toyota Raum унаасы менен келген курбу кызы менен айдоочусунун жолдошу Болжол менен Айнур аттуу айымды зара кылмыш болуп качырып ишти. Албетте бул иште андыктан ага жардамга келгендерден түшүнүк алып, рапорт толтуруп жыйынтыкталды. Ай, Олum байке берем азыр, берем. Берем азыр, берем. Карындаш, Берем, ачкычтыр ошо. Тартпасын, акыры, акырын берип коет. Берем. Ачкычты Мага берип жазып коем. берип коңуз. Жазып берип коелуш, ачкычты берип кой. Камера тартпасын, Айпо, камера тартпасын. Ачкычты берип кой, карындаш тотпойм. Камера кетсин, берем. Келе берсең. Камера кетсин, берем. Камера кетсин, берем. Жүр, машинаға отырып қойшы. Нет, камера кетсин, Машинаға берем. отырып қойшы. Мен машина мен айтып алам, да? Жак, косаңыздан отуруп. Жок, камера кетсин, берем. Ажатпайм, ажат. Камера кетсин, берем. Колуңду кайрып алайын мен. Камера кетсин, болсам берем. Айда. Камера кетсин, берем. Камера кетсин. Камера кетсин. Байке, пожалуйста, камера кетсин. Условия койбой берип кой, акырын. Камера кетсин, берем. Условия койбой берип Байке, кой, камера тотпойм. кетсин. Мен камерайым арыраак туруп турса болбойбу? Берем, Ачкычты батпайм. жөнүнө берип кой, Камера дейм, кетсин, акырын берип берем. кой. Камера кетсин, Чоң берем. Жашынакай сурап атам. Камера ачкычты кетсин, дагы берем. жолдоп коюштурчу. Камера кетсин, берем. Берип кой деп атпайм. Камера кетсин, берем. Диана дейсизби? Жана эле сурап атам. Жана эмес, мен Айжанамын. Айжан берип кой. Камера кетсин, берем.
Беріп қой деп мен матчты. Камера біз қойды дедім. Сен условия қойба да бізге айжан. Мен байке қойған жоқпын условия. Сен условияны бір туғандарыңа қой, подружкаларыңа қой, чын ба? Биздин чыгармачыл топ келген учурда Кайгул милициясы менен айдоочу кыз ачкыч талашып жатышкан. Шектүү унааны Акунбаев менен Тыныстанов көчөлөрүндө токтотушуп, текшерүүгө алышкан учурда спирт ичимдигине шек жаратышкан. Андыктан наркологияга барууну көздөгөндөргө айдоочу кыз каршылык көрсөткөн. Эй, Диана, беріп қойшы. Айжан. Мен телефон берді отам. Айжан, беріп. Беріп қойыңыз ачкычты жоңыз. Беріп қой, етен чарп етен. Телефон беріп қойға. Байке, тоқтап болыңызшы, мен да тоже имею право, да? Машинаны тоқтап болғачы. Ичи олып айдағанға Мен ичи олып айдадым, мақұл, хорошо, машинаны тоқтап болға мен. Алыш отуруу ачкычында алышты. Унаасына айдоочуну отургузуп алып, анан текшерүүгө алып барышты. Албетте башынан баш ийгиси келбеген кыз бул жактан да каршылык көрсөтүп жатты. Камера тартпады. Ақырында кірсеңіз. Камераны алып. Камераға тартпады. Камерасы жоғылы керем, байке. Камерасы жоғылы керем, пожалуйста. Камерасы жоғылы керем. Если будете на камеру снять, ничего не сделаю. Қандай дейсіз? Отыр қойыңыз яға. Камера тартыр, мен ештеңе қота алмаймын. Здравствуйте. Камера тартыр. Сізге жашынасай, жаңа айттым ғой жоңыз. Отырыңыз деп. Каршылык көрсөтүп отуруп текшерүүгө отуруп берди. Айдоочулук күбөлүгүн да тартип сакчыларга тапшырып, ар кимден жардам издеп телефон чалып отурду. 92. Сіздің праваңыз қой? Менің правым. Праваңыз қапты? Менің правым бұл. Оқшаш кетті қой сізге? Мен бойымда бар болчу алмалда, толық болчумун. 20 декабрь туған 92 жылында. Не іштіңіз әлі жоңыз? Я. Девушка, будете, что булькала? Я не знаю. Я вообще домашним вышла, их проводить. Каршылыгына карабастан өтүп берген текшерүүнүн жыйынтыгы да бат чыкты. Чоң кыз акалачандардын тыянагы менен спирт ичимдигин ичип алган. Албетте бул жыйынтыктан кийин унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Kameraмен не işin var? Daha süre çıkla. Kameramen ne işin var? Мен шықпаймын, байке. Gel beraber. Düş, düş. Нет. Бул жактан анан алгач баш ийгиси келбеген айдоочу кызга протокол толтурулуп, унаасынын ачкычы колуна тапшырылды. Өзү дагы бардык кагаздарга кол коюп берип, анан гана үйүн көздөй жөнөдү. Мен алып келсем кол койдуратын. Бул айдоочуну Кайгул милициясы атайын рейд учурунда Шабдан Баатыр көчөсүнөн кармашкан. Спирт ичимдигине шек жараткандыктан наркологияга алып келели дешкенде ордунан достору менен бирге каршылык көрсөткөн. Бирок ага да карабастан тартип сакчыларынын аракети менен текшерүүгө келген. Рейд кылып атканбыз Горький көчөсүндөгү Анкара улицасында. Баягы ушул автомашинасы. Ушу водительди бияка азыр нарколог алып келдик. Текшерип атабыз, ичимдик ичин. Озунан чыктым. Баш ийбеси көчөрсүп, инспектордун погондорун айып, чуркундашып биз менен 3-4 бала болуп алып келдик бияка. Байбурин Ринат тийиштүү текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан, бирок ичкендигин мойнуна алып жашырган эмес. Ринат, а что отказываетесь? Скандальный я не буду дуть, хотя он не скрывал, сказал. А клинические показания, то есть... Пил водку, пил пиво, он сказал.
Запах на расстоянии есть, да? Запах на расстоянии, поведение очень агрессивное, матерился, тут инспекторов оскорблял. Тут. Убери, брат, камеру, я тебя по-братски прошу. Пожалуйста. Денис, а что, не хочешь, что ли, пройти? Почему? Я не был за рулем. Ну ты же говорил же, техпаспорт везут. Везут За рулем техпаспорт, кто ехал? причем от того, что везут техпаспорт, Нет, значит, за я рулем-то кто ехал? Друг был, Какой друг? которого ушел, вы же не взяли его, ничего не познали. Видишь, тебе же, ты же за рулем был. Я не был за рулем. А у тебя жазылы быть пара? Там где-то в машине лежат, наверное. Ну зачем тебе не дали? Я не знаю, что вы вообще меня сюда привезли. На основании чего? Ты зачем за рулем едешь? Я не был за рулем. Кто сказал, что я за рулем был? Я тебе говорю. Где доказательства? У тебя есть? Где? Вот оно. Где? Ты сперва пройдись, потом я тебе покажу. А что мне проходить? Для чего? Как для чего? Для чего мне проходить? Смысл? Вы берете меня как пассажира и Где ты сидел? привозите сюда. Где я сидел? В машине на заднем сиденье. Совесть имеет? А? Совесть имеет? Совести нет. Ринат аттуу айдоочу рулду мен башкарган эмесмин дегенден тайган жок. Улам анысын айтып, мени бул жака эмнеге алып келдиңер деп нааразы болуп жатты. Кандай болбосун текшерүү аяктаган соң жолдо калган унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткирмей алышту. Прекрати снимать, что ты как это? Тартип сакчылар Ринат айдап жүргөн унааны бекитип кетишкен, бирок ордуна келгенде унаа жок болуп чыкты. Көрсө экинчи ачкыч менен Ринаттын достору келип, BMW үлгүсүндөгү унааны айдап кетишкен экен. Айдоочу албетте муну билмексенге салып, унаамды урдатып ийдиңер деп тартип сакчыларга бир тийди. Украли. Браты, который ты назвался, Ключи у вас, ключи у вас. который ключ? Сигнализация, ключи, все у вас. У нас запасные ключи есть, которые ты... Нету запасных ключей. Говори, да, на угон дадим. Давайте на угон, а где? А? У вас же ключи. Где ключи? Я вам лично в руки дал. Мне, что ли? Или кто-то с кармана. Ты нормально разговариваешь? Ой, извиняюсь. Извиняюсь. Кто-то украл с кармана. Албетте Ринаттын унаасынын жок болуп кетишине анын катышы бар экени көрүнүп турду. Тартип сакчылар унаан кайда десе кош айтышып, силер урдаттыңар деп, анан арыз менен кайрыл издөөгө сала ал десе кайра кереги жок деп башканы сүйлөп туруп алды. Арадан анан Ринаттын досу да келди. Ал дагы ушул эле жомокту айтып туруп алды. Мы пришли, машины нет. Мы думали пойти, вы забрали машину. Нет, ну ты же оставался возле машины. Мы пошли за пивом на Газпром. Где твой друг? Кандай? Жана, досың бар, сен менен келген. Кайсы дос? Досың жок қой, жалғыз келдің. Дос менен келген? Қана ошол досың. Ал кеткен үйгө? УПМ командир сатын. Ордунан териштирүү иштерин жүргүзгөн соң анан айдоочуну да, анын досун да жакынкы милиция бөлүмүнө алып кетишти. Эч нерседен кабары жок болуп жаткан балдар түшүнүк берүүгө милиция кирген соң да уламыштарын карманып жатышты. Машинесин жаап кетсек, достор калган жанында машинесин жанындачы. Келсек машинеси жок. Ошол машинесин табыш керек. Белки бир досу жок болуп атат. Бир досу бар, бир досу жок. Получается, да? И вот поэтому. Ошончун машина. Он вообще не знает. А машина где? Машина стояла закрытая. Бирок унаанын жашыруу аракеттери ишке ашпай калды. Анткени тартип сакчылар буларга азыр унаанын урдап кеткендиги үчүн чара көрүлүп, унааны издөөгө алабыз дегенден кийин гана ката кетиргендерин түшүнүштү, ар кимге чалып унааны алып келип бергиле деп башташты. Албетте анан көпкө күттүрбөй BMW унаасын Ринаттын досторунун бири милиция бөлүмүнө чейин айдап келип берди. Как тебя зовут? Эдик. Ты угонщик, что ли? Нет. Хочешь сидеть, что ли? Нет. Так же не делаешь. Вот ты даешь, Эдик. А ты за мной. Иди. Алгач ар кайсыны сүйлөп кыйын болуп жаткан Ринат анан жоошуй түштү. Тартип сакчылардын буйругун аткарып, унааны айыпына токтотуучу жайына коштоп барды.
Ордунан бул унаанын экинчи ачкычы бар экенин тастыктап, анысында көрсөтүп берип, бул балдар тартип сакчылардан кечирим сурашты. Ал эми унаа камалган соң ордунан протоколдор толтурулуп, айдоочуга айып тагылып, үйүнө кой берилди. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.